негизи мындай го, аял эркектин кабыргасынан жаралган депчи, ал кабырганы туура пайдаланыш керек да. Аны кыйшык экенсиң деп түстөгөнгө аракет кылбайчы. Түстөсөңөр ал сынып калат да. Аны эч кандай түстөй албайсыңар. Аны ошого жараша мамиле кылсаңар, анан кыйшыктап эле келип моюнга кое бербей. Ал табиятынан ошондой. Ушу мына табияттан аял затынын акылы бир аз эркектикинен кыска. Аялдар эмне үчүн падыша болбойт? Анткени аял заты эмоция деген күчтүү болот дагы, башкарууга мүмкүнчүлүк жок болот. Мына өзүңөрдүн кыйшык экениңерди билип туруп эми моюнуңарга кагыла да мындай кичине. Жок, түздөгөн жок, мындай кыйшык экениңерди билет экенсиңер, мындай ордуңарды билгиле да анан айтканда. Чоң жигит, сиз бир жактуу күнөөлөбөгүлө да. Бул жерде аял эркек эки жактын тең темасы болот атат туурабы? Мындайча айтканда баягы сыйлоо дегенге кирип атат. Эмне үчүн анда ургаачылардын аял затынын акылы кыска болсо, эмне үчүн анда жигиттер кыргыздын жакшынакай кыздарын эркекке караганда аял заты абдан ишенчээк келет, туурабы? Назик келет. Эмне үчүн анда жигиттер жигиттик кыргыздын жигиттик Манас атабыздын урпактарыбыз деп атабыз. Эмне үчүн Манас атанын урпактары намыстуу жигиттер болуш керек? Кыздарды алдап жана антип боюнда болуп калып анан таштап кетип атышпайбы? Эмне үчүн анда силер күнөөлөмөсүңөр да, биз эле күнөөлүү экенбиз да, значит. Ал бир жактуу күнөөлөгөн болбойт. Жок, жок. Жок, жок, жок. Жок, канчадыр бир процент болсо болгондур, бирок деген жигит аябай намустуу деп Манастын урпактары деп айтып өттүңүз сиз.